Саламатсыздарбы? Мен Жайыл районунун Акбаш Ата эл өкмөтүнүн Николаев айылында жашайм. Мен ошомо соцконтракттан алган акчама монда 2 машинка алдым. Буюрса иш баштадым. Жолдошум экөөбүз иштейбиз. Жолдошум аверлок тартат. Мурда 4000 пособие алганга караганда бул жакшы, Кудайга шүгүр. 4 балам бар. Ошо балдарды караганча үйдө иштейм. Кичинекей балам бар. Бул четвёртника, прямая строчка. Экөөнү биригип 76 миңге сатып алдык. Майда чүйдө фурнитуралар менен 100 миң болду. Жакшы, буюрса чумасына акча алып турабыз. Заказчиктер өздөрү алып кетип турат. Аракет кылып иштеп атабыз. Киреш айымда буюрса үй ремонттоп атабыз. Аракет кылып иштесек болот. Пособие алганга салыштырып айтып бериңизчи, жанагыдай мурда 4000 сом алчу экенсиз, Айына мурда пособие 4 балам алчумун, 4000 сом. Эми араганда Кудайга шүгүр, чумасына акча алып турабыз. Ар кандай фасонуна жараша болуп калат, кээде чумасына 7-8 миңге чейин алып калабыз, кээде ага жетпей калат. Кудайга шүгүр, аракет кылып иштесе болот. Мындан ары да бул жакты көбөйтүп, чоң цех кылган пландарыбыз бар эми буюрса. Жолдошум үйрөндү, жерден үйрөнүп, келип чогуу иштешип, мында салымы чоң, жардамдашып, ошо үй бүлөлүк немебизди көбөйтүп атабыз, буюрса бюджет. Балдарым кичинекей, кайнем карашып, ушинтип иштеп атабыз. Ал аракет кылып иштесе болот. Кудайга шүгүр, баарына рахмат. Ошо президентибизден башка Нуркожоевичке чоң рахмат. Ушинтип указ чыгарып койгонуна түрлүү фасондар келет. Мындай көйнөктөрдү тигип атабыз. Азыр буюрса бүтөөрүм менен алып кетет. Могу көйнөктү азыр мен 130 сомдон тигип атам. Мен башта иштегенде стройкага иштечүмүн, Бишкекке кетчүмүн, 10 күн. Булар ооруп калат, сыркап калат, үйдө жумуш болуп калат. Ошондойдон караганда үйдө иштеген жакшы. Мамлекеттен 100 миң сомдук. Бул пайдасы да аябай чоң. Мисалы ушундай швейный цех алып иштетип, бир жагынан мындай швейный цех иштеткен бизге несі жакшы болду. Үйдө ушу тала түсүгө кетпейсиң, үйүңдө иштейсиң. Азыр Кудайга шүгүр. Ошо өкмөткө дагы бардыгына рахмат деп айтмакмын. Машинка алгандан кийин үйдө эч жакка чыкпай, өзүң мындай кызыгып үйрөнсөң, үйрөнүп кетет экенсиң да. Анан башына мен деле стройкада иштечүмүн. Курулуш жагында иштеп, ушу курулушта эле жүрүп, ал жакта эми курулушта ар түрлүү болуп калат. Кээде оор жумуш, кээде жеңил жумуш. Ошо өкмөткө да рахмат демекмин. Мындай кызыгуу аракет болсо, иштеп кетсе. Кичине бул жакты дагы эми кийинки жылдан баштап дагы кичине бир ремонт кылып, машинка көбөйтүп, анан да бир 3-4 адам болсо да жумуш менен камсыз кылсак, аларга да мындай бош жүргөн адамдар бар, аялдар бар, келиндер бар. Биз өзүбүз эле гана иштебестен, элдин бир мындай камсыз адамдарды да жумуш менен камсыз кылып, муктаж адамдарды ошондойго деген мындай ниетибиз бар да.